Бирок да түлкү качат экен. Түлкү качса баары бүркүттөрүн салат экен, тарс этип. Анан дагы бир күнү бапардыгер бисмилла деп турганан баягы томогону шыпырат да мына кой берет да. Чын. Медам. Кара болуп чыкты дейт мындай. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Баарыбыз баягы айтып атабыз да, ар ким немеден мүнүшкүлөр жөнүндө, бүркүт жөнүндө айтып атабыз, анан Амантай мынтип калды. Кой тургула, мен bir бүркүтчү жөнүндө айтып берейин, бүркүтчү жөнүндө. Бирөөнүн бүркүтү бар экен. Анын абдан көп экөө жашаптыр да, мындайча айтканда бир 10 жылдайчы дос болуп бүткөндө экөө. Бири-бирин эметет. Жана кел десе, мурдун тосуп берет экен, мурдун өбөт экен деп бир туугандай болуп калыптыр да. Анан баягы бүркүттү негизи жаңы кар түшкөндө салып көрөт да биринчи. Эмне үчүн кар түшкөндө баягы жаныбарлардын изи көрүнөт да, карданчы. Анан бүркүтчү достору менен, анан достору бүркүтчүлөрү бар, анан баары бүркүттөрүн кондуруп алып, атка минип, анан чыгып бирок да түлкү качат экен. Түлкү качса баары бүркүттөрүн салат экен, тарс этип салса, мунун бүркүтү айланып барып эле отуруп калат дейт. Айланып барып эле отуруп калат, экинчи түлкү, экинчисин салат экен. Айланып барып отуруп калат. Жаман жана досторунун алдында жаман сыныптыр да жанагы. Үйүнө ун чукпай көтөрүп келип, анан бүркүтүн тууруна кондуруп алып турган. Абдан уруштур бүркүтүн. Акмак, сен бала кезде балапан кезиңде алып келдим эле. Бербегенди бердиң эле, көрбөгөндү көрдүң эле. Мен сага деген кандай бир сонун мындай жаңы эттерди, өзүм кубалап жүрүп коёнду алып келип берчү элем сени, өстүрдүм сени. Акмак, бул эмне кылганың? Ону Рыскелдин астында, Мураталынын алдында өлдүм го мен, өлбөгөн 4 жыл калды. Экөө бүркүтү, экөөнү кармады. Сен болсо айланып келип колуң каласың, акмак сенин. Sen şunday turbayсың bu, sen meni düşünmek turbayсың bu, sen dostlarың алдында meni sındırmak turbayсың bu dese. Tigi бүркүт да түшүнгөнчү, мынтип канатын мындай эметип коет дейт, калкалап уялып калат дейт да. Анан дагы бир күнү чыгат экен. Баягы Мураталы Рыскелди алып анан чыгат экен баары бүркүт балан чыгып эртеси күнү. Анан эртесин дагы бир атаңыз калтар качты дейт булактап. Ой деп эле баягы тамаң куруп кой берип калат экен да бүркүтүнчү. Анан берки жанагы Мураталы менен Рыскелдин бүркүтү монт эле тиги көрсө түлкү, аябай куу түлкү экен да. Мындай качат дейт, анан тигилердин башына айландырып сал дейт бүркүтүн. Анан бул кой бериптир бүркүтүнчү. Тигилер отуруп калды дейт бүркүттөр. Анан бул тиги түлкү мындай баягы бүркүттү кой бергенде билесиң да. Бапардыгер бисмилла деп турганан баягы томогону шыпырат да мындай кой берет да. Томогону ача салып кой берет да бүркүт тура. Кетти дейт бүркүт, жанагы түлкү мындай качсам мындай болот дейт, мындай качсам мындай болот дейт, коксу кырды артынан кирет дейт. Көрсө жаман ыза болуп калыптыр да баягы бүркүтчү баягы сөз урушуп койгондачы. Кубалап жүрүп акыры келип туруп басып ал дейт барып туратчы. Кудай бербеди деп баягы ат менен чаап барып аттан секип түшүп бүркүттү эми ажыратып алыш керек да түлкүдөн. Ажыратып алайын десе бир башкача дейт, башы канап жүрүп дейт, мойнучу шүшүндөп бүркүттүкү. Ana ne oldu deyip mintip karasa, janagı бүркүттүн başı жок дейт. Көрсө, баягы бапардыгер деп шашып, салып атканда комогон башын жулуп алыптыр да бүркүттүн ичи. Başı koluna. Karasa başı koluna жүрөт дейт бүркүттүн. Al kaptan al. Ya. Ana kaydan bileyim bak şuradan ağzında çocuksa dostluk деген ушундай да баягы өлүп баратканда дагы бир достугун көрсөткөн бул айтсактыр озек апыртмада элде калптарды бар да кыргыз ой чын эле болуптур апыртма ой чын эле анан ушуну мен эми Дастан Сарыгуловго айтып атам да. Машинада кетип баратабыз. Азамат бар анан. Астакамда кетип баратат алдыда. Мен алдыда отуруп алып
Ишик жанында отурганда мен жанан. Астака митеттерде андастака жанан анда мен жашыракмын дагы жанан. Астака анан болгондо үркүтөлөн утканда тамагон монтон. Чен. Аягында кеп. Карасо, башы колуна жеттир да. Десем. Чен. Көрдү укпаптыр деле да менинчи. Ашечи. Бакыт ошондой болот атпайбы? Бакытчы кыйкырып анат. Эй, мондай да. Кайсы? Примерно. Таласка. Жок, бул чын окуялар. Мына чын окуяларды айтып беришкен. Ондай чын окуялар. Мисалы, биз 80-жылы 80-жылы 2000 жылдары мен депутаттын помощник жардамчысы болуп иштеп калдым. Анда Абдыганы Эркебаевич неме? Спикер. Анан Ашырбек Мойдунович деген биздин руководитель аппарат болчу. Биз анда жаш балабыз силердейчи, зыңкыйып, Ашырбек Мойдуновичке кокус бир күн сакалы салынбаган ушуну берип койчу. Галстук, жынсышым, каякта зыңкыйып жүрчүк, монтчу, Ашкен келгенде монтип баарыбыз дубалдарга такалып калат элек, монтипчи. Деп карап өтүп кетчү Ашкенчи. Ушундай дисциплина менен тартип бар болчу да, жогорку кеңештечи, биз жардамчы болуп жүргөндө. Анан ошо Ашкем ошо болуп жүргөндө легендардык кишилер да эми Абдыган Эркебаевич. Анан булар делегация болуп барат го бардык немеге. Анан бир Африканын өлкөсүнө жөнөдү, Айтор. Ашырбек Мойдунович кошо кетти. Анан келгенде айтып беришип атат да, уготом. Деги барганда абдан тосот, бири-бири менен делегация, экономикалык немелерге кол коет, баары кол коюп бүтүп, анан эми мондай чоң делегация болгондо эме болот да. Банкет, чоң куршет банкет болот. Анан Кыргызстанда биринчи жолу барыптыр, Кыргызстан аякачы, ал өлкөгө. Кайсы өлкөнүн эсимде жок, азыр атын калган, Африканын бир өлкөсү. Анан отурат дейт, мындай абдан дүрдүйүм, тамак тигиндей мындай баары неметкен. Анан спикери туруп сүйлөдү дейт. Урматтуу Кыргызстан делегаттары, силер биринчи жолу келип атсаңар, биздин касиеттүү жер Африка, биз ушундай кубанычтабыз. Көптөгөн экономикалык долбоорлорго кол коюлду. Мына тамакты алып отургула, бирок биз силерге даярдаган дагы бир башка тамагыбыз бар деп турат. Колунда 3 жолу чаап турганда тарс этип эшик ачылды дейт да. Анан кийин мынтип столго, түртмө стол барбы? Мондай столго бир адамдын башы кесилген. Ой, немдир. Анан немеси капкага ачылган дейт. Анан баары эле шок болуп калыптыр да. Ойлойсуң, отурган баары эле шок болуп калыптыр. Анан биздин спикер эме деди экен, бул эмне болду? Бул эмне десе? Эми туура түшүнгүлө, бизде илгертен калган салт бул. Биз ушундай кылабыз. Бул ушундай өлкө баары бир. Кааласаңар. Чын эле адамдын башы. Жок. Өлүп калганда башын кесип коюп койгон столдун үстүнө. Анан эми бир депутаттан биз сурандык дептир, ушундай. Ал жерде жөнөкөй кишини сойбойт экен да. Бир депутаттан сурандык. Ушудан ооз тийгиле деди. Опа. Койгомей. Анан Абдыган Эркебаевич мынтип Ашырбек Мойдунович карады дейт. Ашырбек Мойдунович эмне кылабыз? Болбосо жанагы немелердин баары жокко чыга турган болуп калды дейт. Кол коюлган немелер, инвестициялык немелердин баары анан кашыкты алып эптеп мындай ооз тиймиш болуп дейт. Монтипчи аябайчы. Ал болду дейт. Анан 6 айдан кийин алар ответный визит обязательно болуш керек да мындай нерседе. Ответный визит менен алар келе турган болуп калды дейт. Анан келип бияка келгенде эме ойлонуп отурат дейт. Эме Ашырбек Мойдунович чакырыптыр. Абдыган Эркебаевич. Эмне кылсам? Эмне кылсам? Койдун башын тартты да. Анан эме айтты дейт Ашырбек Мойдуновичка. Ашке, Кыргызда өрдөк кезең каспайда деген сөз бар. Бизде деле бир патриоттор бар чыгар, бир суранып көрбөйсүңбү? Коелу башты. Ашырбек Мойдунович коркот. Эмне деп атасыз депчи. Эми кандай кылабыз эми? Салтты көрдүк. Жанагы деген экономикалык неме болбой калчу да. Суранып көрчү дептир. Суранып көрчү эми ушундай.
бул ушундай болуп калса эмне кылабыз? Анан мен дагы туруп 3 жолу мамткенде акал деп тур. Бир депутаттын башында. Анан баягы банкеттер отуруу дейт, банкеттер. Бир убакта жанагы неме болгондон кийин Абдыган Эрикбаевич туруп жок дейт эч ким. Жок дейт эч ким. Ачуусу келип коридорго чыкса, айнан депутаттар канжалап эле сулап жатты жердечи. Эмне болду Ашыке? Эмне болду десе. Союп атам, бирөөнүн дагы мээзи жок болот машинада. Эмне бар экен десе, тилеле бар экен. Ушундай окуялар. Анекдот болуп калыптыр да? Ооба. Турмуштук анекдот экен. Негизи баягы адамдын эмесин жейт деген мен уккам да бир жолучу. Бизде немени кабыл, бул эми бул болгон окуя. Жанагы Брежнев кабыл алгандачы бир немени. Кийин чыкпады. Консервация кылып алып келиптир да. Ошондой кетти. Бир президенти, бир Австриянын, Африканын бир немеси, президент. Неменин посолун жеп койчукан да. Германиянын посолун жеп койчукан. Германиянын посолун жеп коет бир өлкөдө. Эсинде жок кайсы өлкө, бирок бул болгон окуя. Википедияда. Германиянын посолун жеп коет. Анан кийин ызычуу болот. Посолду өлтүрүп коюштун өзү согушта. Бул согуш жарыялаган менен тете. Баягы эсиңерде барбы? Грибоедов өлгөндө, Грибоедов Иранда өлтүрүп койгондо. Грибоедовчу акынды. Саке сен калпың депутат болгон деген. Ой, тоо, мен чынды айтып атам да, Грибоедов таанысызбы? Бүтүрүп коеюн, Грибоедов өлгөндө, кадимки акын Грибоедов, ол жоке, Иранда, Тегеранда өлтүрөт эмеспи? Ошондо Персиянын немеси, Николай II, по-моему, ошончу. Персиянын неме согушта бул. Посолду өлтүрүп койгон, согуштукка тетеде. Ошондо Персиянын Ирандын немеси алмаз шакты алып келген да Россияга. Азыркы алмаз фондудагы эң чоң алмаз шак деген алмаз. Жаңылбасам 67 грамм турабы. Ошону алып келип кутулган да. Алмаз шакты алып келип кутулган. Ошондо Николай айткан, мындан кийин бул сөз козголбойт деп. Анан эсиңде барбы? Лермонтов айтат эмеспи? Көпүрөдө, немеде, теректе турганда, көпүрөдө турганда Лермонтов, же Пушкин же Лермонтов азмет, же Лермонтов. Бир дыйкандар дейт, крестьяниндер, 6 крестьянин гроб алып келатты дейт го анан. Кого везете деп орусча сураганда. Грибоеда везем деп айтат. Фамилияны билбейт да Грибоеда. Грибоеда везем деп. Болгон окуяда. Ошентип немистин посолун жеп коет бир немеде. Бир анан отур нар жагы кызык. Анан кийин бул согушта болду. Посолду өлтүрмөк түгүл жеп коюп атса, дегичи. Анан эмне кылат? Анан ызычуу болот, тиги болот, анан кийин Германияга тигилер делегация келиптир. Чоң немеден турган. Анан мындай жазыптыр кат. Биз абдан кечирим сурайбыз. Бул абдан неме окуя болду. Биз эмне кыларыбызды билбейбиз. Бирок кааласаңар, силер да биздин посолству жеп койгула дептир Германияда. Жок, ушуну жазган. Ушуну жазган. Деди анан, согуш чыгып кетет да болбосо, согушта. Ооба. Деди немистер жооп бериптир. Биз силердин посолуңарды жебейбиз. Бирок биз жаңы посол жиберебиз. Ошону жебегиле дептир. Ушинтип анан бул инцидент бүткөн да. Бул күлкүлүү бирок чын болгон окуя. Ушу сыяктуу бир тема айтып берейин агай. Менин байкем өзү Россия дәрежесинде иштеп келди да бир жылдар. Анан ошо менен бир кайсы бир улуттун мелси жашачу экен да, бир улут. Атын кайсы улут экен билбейм точно. Анан ошо келсе, үйүнө келсе эле байкем уштан кезде тиги ыйлап отуруптур да. Анан кийин эмне болду деп сураса, менин атам өтүп кеттир дейт отурган келип, эми ой кайрат кыл, мындай кыл деп айтса, пакеттерин ачып эле дагы ыйлайтмыш да. Бет келиптир да. Эмне болду за? Атамдын мага жамбашы тийбептир. Мага кабыргасы эле келиптир деп. Жамбашын ким алып койду? Жамбашын башка бирөөгө тартып коюптур. Кабыргасы деп. Мен ушуну угуп алып шок болгом да мен. Кыргыздардын патриоттуулугуна кээде таң бересиң да. Мисалы,
Бул жолу таласка бардык. Анда силер деле барсыңар. Мүмкүн муну бирге байкап калсаңар, байкаган эмессиңер. Анан таласка барганда ошо Кырказовдон Тайкам Кырказовдон болот. Анан мен Тайкам айтам. Карыя болуп калды да. Досторумуз чогултуп келиңиз, Манастын күмбөзүнө кой союп, анан тирөө кылып бата тартып коет. Тайкам машинага чыгып кыдырат, жээн келди депчи. Чакырып досторун алып келет. Анан бир ошондо болуп тамак жей турган болуп калдык. Анан ушу таластын жакын кайрдын карыялары келди да. Анан ошонун арасында мындай кырчыйган бирөө бар экен, мындай салаваттуу. Өңү түрү бир же сот болуп иштеген, же райкомдун жок дегенде эле 3-секретар болуп иштеген деме окшойт да. Анан кулагында немеси бар экен. Мындай калган. Анан сүйлөп атканда берки аксакалдар жана күйкө көргөн жожодой бөгүп отуруп калат экен. Дей чыгып отурат экен ал сүйлөп аткандачы. Тем менен эч ким эчтеке дебейт экен. Дей отурат экен. Анан ада эле билет окшойт да, анан бир эт бышарга бир тартыларга бир 10 мүнөт калганда деп мынтип кулагынан мынтип алат экен да. Кызынча деп. Алган деле бир экен. Эй, менен, койгунчу, менен. Жаман, күлү. Эй, менен, айт олайын. Деги окпаганда бар. Ал окпай калат экен да. Анан бирөөсү айтып атат. Бирөөсү айтып атат. Таңыңызды курайын. Баян, бирөө келиптир, башка өлкөдөн деп коет. Башка өлкөдөн келип, өзү деле кошуна өлкөлөрдөн болот. Манастын күмбөзүн көрсөтпөйсүз. Мейли көрсөтөйүн. Таңыңызды курайын, аны Манастын күмбөзүнө алып барып көрсөтүп атам дейт. Мына Чачкейдин ташы, ана Чүрөктүн багын чөйчөгү, анан тиги деп анан келип, ой, мына Манастын күмбөзү деп көрсөтсөм, ой, Манастыңардын күмбөзү кичик турбайбы? Биздин Темирландын күмбөзү мындан экеде чоң деп айтат дейт. Анан десем, жагын ошондо чаптым элең турайын деди. Ой, аке, ал турист, ал не көрүп атасың? Ой, Манастын күмбөзү кичике деп атпайбы? Ой, жок. Бир карап отур анан. Таң бересиң да, негизи ушундай патриоттук кача. Темирландын күмбөзү бизден экеде чоң. Курнабызды козгоп кетти. Жагын ошондо чаптым элең турайын. Аксакал намыстанып кетти да. Бир жолу биз айтышман дейтте кызык окуя болду. Суббота болуп анан генералды уборка кылабыз деп атабыз да. Ал жерден компьютерлерди, анан пианино бар болчу. Сака айтты, сен музыкага жакын элең, муну алып кет үйгө деп. Мен үйгө коер жерим жок деп анан буну алып кетти Арашангачы. Анан ошондой кымбат нерселер мусор кыргытылып атат да. Анан эле Сакең бир маалда баклажкалар бар го. Ошону эле неметип, муну ургутпагыла, муну тияка салдыргыла деп мүшөктөргө салдырып атат. Биз бер жактан Элмирбек, Шайырбек, булар болуп каткыр шылдыңдап күлүп атабыз да, эми башканын баарын ыргыттырып атат, баарын ыргытып атат. Баклажканы көрсө эле, муну ургутпагыла, жоготпогула деген мүшөккө дейт да. Көзү анын бир мандем бар экен, эми ошол жерин айтып бер, эмне анчалык көзүң катты эле. Бала кезде биз тамеки талаасында көп иштедик да. Азыр айтсаң баары жомок дейт буну уккандачы. 6 жаштан биз чыктык талаага иштечик, 6 жаштан. Азыр 6 жаштаган бала көчөдө чыгарбайсың го. 6 жаштан баштап иштептир азыр ойлосомчу. Анан жарма куя аласыз, жарма куйганда шампандын бөтөлкөсүнөн куябыз, жанагы озун жанагы газета менен кагабыз, белки бөтөлкөгө куябыз, кээ бири сынат, же жанагы мындай бир канистра болчу желим. Анда эле бир арамно желим ири чыкканда көзүмө ушунчалык жылуу көрүнөт. Жакшы көрүнөт. Ыргыткым келбейт, түшүнөчү. Кыя албайм мусоркага таштагандачы. Кандай неме куйса болот? Минсең акпай да калат, сонун ичи көрүнүп турат. Ошо болсо керек да, баардык мусордун баарын тазалап туруп анан желим баклажкалардын баарын жыйнап алып таласка алып кетип калып. Булар айтат да. Азыр жаштар сен билбей калдыңар да, илгери бөтөлкөгө жарма, айран куйган кордук болчу да, кести тоголоктоп ичине тыгып коесуң, анын эзилип калат. Ага каранды баклажка, Сакеге ошон үчүн ал дүйнө көрүнүп ыргыттырып атыптыр да. Тиги эстекем айтып берген Атай Огонбаев таанысыңар да, Атай Огонбаевдин. Анан ошол жанагы тыгын неметсе десе эстеп кетип атам. Тиги таласта Атай Огонбаев биринчи жөн эле ошол айылда, анан өзү зирек болгондуктан баягы немени үйрөнүп алыптыр. Араб тилин үйрөнүп алган. Анан окуп, Куран окуп калган.
Анан айылдыктары баягы карапайым эл да. Ойнайм балам, сен Рахман деп. Шекербек айткандай, Шекербек атайым болгон Шекербек Шеркулов деген комузчу. Анан bir күнү ошол келатсам таласын токойм бойлоп бир орус баралы дейт, Николай деген дейт. Бас мен сенин балам Иван менен дос кылам деп үйүнө алып кетти дейт. Анан үйүнө барса, жана самогон деген жаңы чыккан эле дейт. Бир пиалага куюп берип, могу ичип алып экөөңөр дос болгула деп. Ичип алсам ачыркан жакшы экен дейт дагы. Дагы Согоз имам. Имам. Уру алып экен, уктап калдым дейт. Эртең менен Николай байкайт ойготту дейт. Эй, Шекербек, сен тиги мечитке тарабаң бар эмес беле деп турган. Кечип атасың. Карасам күн чыгайын деп калыптыр дейт. Уруп сого эле кийинип баштасам Николай айтты дейт. Эй, азыр сенин башың ооруйт, кечээ көп иштеп. Мен могу чидушкага, мен чидушка деп коет. Кичинекей бөтөлкөгө куюп койдум. Анан тиги барып намазга чыккандан кийин ичип алып башың ооруйт болбосо деп анан чөнтөгө салып анан урган боюнча мечитке келсем токолду дейт баары. Анан уруш бир-эки аксакал урушуп да калды дейт. Каякта жүрөсүң? Оңбогон. Туруң. Ал кетип калдым. Кадрага тур. Анан барымы кадрга тургузуп, имам деген төргө чыгат да төр жака. Рахман деп баштап калдым дейт. Анан ийлетип койгон. Ийилгенде тук деп жана түштү дейт бөтөлкө. Анан мен ага деле мындай көңүл бербей бир жактан ошол эмес менен баягы узатып атам дейт. Бир убактан тип карасам жанагы бөтөлкө кылдыр баягы ылдый экен да. Ар жакта бир аксакал сүрдүү аксакал болбочу дейт. Ошо барып туруп тизесине тийип токтоп калды. Жаным чыгып атат дейт. Жаман аксакал болчу дейт алча. Жаным чыгып алып, үнүм калтырак болуп, окуп атам дейт, жанагы окуп атам дейт, көзүмдү алмайм дейт жанаданчы. Анан бул эмне деди. Суу деп койдум дейт аксакалганчы. Окуп атам дейт, деген окудум деп карасам баягы бөтөлкөнүн башындагы гезит кара болуп чыкты дейт. Кара болуп чыккан. Биринчи тамчы деп тамганда эле бомба жарылгандай болду дейт, жанагы жытычы. Баң дегенде эле тиги моомду карап эле оң моомду карап кол деп туруп мындайдан бастырып дейт, дагы дейт, кычая калдым. Немеге тип чачап кетти дейт, немесичи. Анан качыш керек болуп калды дейт, эшик тиякта дейт. Я бу жерде жанагылар. Деп момду атсам, баары келип уруп атат дейт, жоңурду дейт, таяк менен тепти дейт, тиги бугулду дейт, өлүп баар чыгып туруп, таластын суусун бойлоп наркы өтүп кеттим дейт, ана жакачы таласта болот. Анан чыксам, бер жака келип кыйкырып дейт, акмак, сен ушундай акмак, анан денем ачышып калдыр дейт, аябайчы анан. Мен да тилимди тартпай, алар мени айтып атам дейт. Эмне болду? Мен 6 айдан бери ушинтип ичип келип жыкчым. Сен намаз кылган бар, арам болду алар мени айтып дейт. Акмак, жогол айылдар. Шуна. Анда жакшы. Канча жаш? Бир 18-20-ларда болсо керек. Анан айыл өлтүрөбүз, кетеле кетти, анан качып кетти айылданчы. Анан качып кеткенден кийин Фрунзеге келип анан артист болуп отурду да. Болгон окуя. Авиасейлс бул билесиздер да. Не. Авиасейлс. Эмне бала авиасейлс? Эме биздин эң башкы бир демөөрчүбүз десек болот. Бизди ушулар каржылайт. Бул международный баягы чет өлкөлөргө самолет учасың, ошол жактан сайт бар, ошол жактан билет ушул жактан алсаңыздар болот. Так, бул сиздики экен. Сиздики экен. Бул сиздики. Билеттин өзү болсо мыкты болот дейт. Мынакей. Ай, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз Москвага же башка бир жакка чет өлкөгө кетем деп билет издеп жаткан болсоңуз, анда сиз авиа кассаларга барбай эле, убакыт коротпой эле, үйдө отуруп эле, телефондон Aviasales KG сайтына кирип, арзан билеттер тапсаңыздар болот. Aviasales чекит KG сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Aviasales арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Мына Анджелина Джоли менен чыккан сүрөт экен.
Бул биз Лос-Анджелесте аябагандай чоң кино фестиваль ачканбыз да. Башында биз кино фестиваль мынчалык чоң болуп кетет деп ойлогон эмеспиз дүйнөлүк масштабта. Анан жаңа ачып атканда ошол жерде Джордж Шамшун деген директор коюп, анан Джордж Шамшун дагы мен 5 жыл болом, анан башка жумушум бар тиги бу деп сорго көндүргөнбүз директор болсун деп Джордж Шамшун дегенди. Анан бир 3 жылдан кийин Анджелина Джоли атайын ушу Азия фестивалын мен колдойм деп атайын чечиптир да, келип бизге. Биз менен 4 сааттай болуп кетти. Өзүнүн бир продюсер катары кино чыгып, ошол киносун көрсөттү, сыйлык алды. Анан биздин жанагы директорубуз ыйлады отуруп. Жанагы Джордж Шамшун деген. Өзү кетмишке барып калган. Ыйлады. Келип берген. Толкундаганданчы. Анткени бул жерде бул билинбейт мындай нерсе. Америкада бул Анджелина Джолини кудайдай көрөт экен да. Мени кудайдай көрөт экен. Ал укмуш ал келгени, мисалы кээ бир фестивалдар $1 миллион берип алып келе албайт экен Анджелина Джолиничи фестивалына. Биздин деле жакынкы кошуналарыбыз аракет кылган бир учурда $1 миллион чейин төлөп беребиз келсин деп келбей койгон да. Анан ошону көрүп, ошолор менен баарлашып, ошол келип, ошондой болгонуна толкундады, ыйлады жана аксакалыбыз. Ошол учурдагы сүрөт. Бул кайсы жыл болду экен, эсиме келбей атат. Шри-Ланкага Азия чемпионаты болгон шахмат боюнча, анда 2 баламды алып барып, балам менен кызымдычы. Ошондо баягы балдарга экзотика болгондо Шри-Ланканын жакшы жери баягы өнүкпөгөн өлкө да. Баары табигый да, кепеде эле үйдө бир үй бүлө толук жашайт. Анан кактусту, кокосту каалагандай бактарактар турат. Момдай мөмө жемиш абдан жаккан. Ошондо Кыргызстан Азия чемпионатына барган шахмат делегациясындагы уул кызым менен баргандагы сүрөт. Баланын жөндөмү бана кезде билинет да. Анан бир малда чемпионат болуп атат, отелде отурабыз. Бассейн ушундук, анан Индия деңизинин жээгиндеги отель боштой. Тимеле көз жоосун алган эки акбаган карасаң, тиги анан бир малда эле балам чемпионат болуп атат. Айым чемпионат деген 4 саат, 5 саат отурат да. Анан эң кичинекей балам чуркап келе калат да, урчу. Балам, турнир бүтүп калды, эмне болду десең, аты бассейнге түшөйүн деп келдим дейт. Ага, тренер тиякта турнир кызык эмес. Бай Индиянын жээги, деңиздин жээги, анан бассейнде ошол жака кызык да. Балаңыз жаш болуп жатканда? Жок, жаш эмес да, мен бир 12-11 жаштарда да. Анан бала деген бала, берки улуусу аябай көкпөт болчу, ал отурат. Анан шахмат ойноп отурганда мынтай да, миллиардтан ашык калк да, индустарчы. Анан алар шахматтын мекени. Анан кызым мелтейип отурат да, ойтупчу. Анан бир малда бир индуска менен ойноп отуруп, ута турган позицияга келди да. Итте ичимен кудуңдап атам да, анан Кыргызстандын тренери дагы айтып калды. Итте Кыргызстанда келген делегациядан сиздин кызыңыз аябай катуу бекем отурат депчи. Себеби шахмат турнирде көбү чабалдар кетип баштайт. 1 саат, 2 саат отурат, анан 4 саат, 5 саатка чейин андан да созулуп кетет да, сааты басып коет, улам убактысын узартып отурат. Анан бир малда кызым ута турган болуп атабыз, монтип улаканы сүпүрүп атабыз да, анан бир малда ошо менен тең бүтүп калып атпайбы аягындачы. Анан кызымды ошо менен куттуктайын десем ыйлап ийди да. Эмне болду десем, ата дейт, буларды утуш мүмкүн эмес экен дейт да. Себеби булардыкы клетканы санайт экен дейт да. Шахматта биз көп учурда фигураны санайт да, преимуществоны санайт. Бир фигураң ашык болуп калса же бир пешкаң ашык болуп калса, аларда стратегия ошондой да. Клетканы санайт. Себеби адамда психологический факторлор бар да. Утуп аткан позицияны кээде атайын берип коет да. Бир фигураны же бир пешканы атайын берип коет, позицияны неметкенде, а бирок фундаментти башында түзүп койгон да. Дебютный частан эле ошо немени стратегияны коюп коет да, кылтыйтып. Анан ал кээ бир пешкаларды берип койгон, ал отравление фигура деп коет да, мындай отравить этип койгонда, аны жедиң, ал акыры эсеби бар. Бир жерге барганда клеткадан алданасың да. Анан айтат да, 12-13 эсеп ход алдыга эсептеп атат дейт да. А кызымдыкы мен 8-7-9 жүрүштөн ары ойлоно албай атам дейт да. Сен эле кандай комбинацияң түзсөң,
бир маал деле акын талкалай баштайт да. Жетинчи анан бул индустардын неметкенде бир окуя ошондо эсимде. Бир 6-класстагы баланы, 6 жаштагы баласын апасы келип жакка чуу этип чаап жибергенчи. Анан биз англисче түшүнбөйбүз, антип ана эмне болуп калды десек эле бирөө балда бирөө айтып калды. Ошол 6 жаштагы бала бир үй бүлөлүк бюджетин тапкан бала экен да. Чемпионат болгондо мамлекеттик стипендия бар экен да. Ошол стипендия менен үй бүлөсүн бакчу экен да. Ал 4 жашынан бери чемпион болуп келаптыр. Жылга салт стипендия бар экен. 4 жашынан бери. Ал 4 жашынан бери та индустардын бул өздөрү биз жанагы Манасты, дастанчылыкты бала күнүнөн уккандай эле, шахмат алар үчүн улуттун канында, генинде бар да. Тарыхы ошо Индия болуп аткандан кийин анан ошондо таң калгамда 6 жаштагы бала бир үй бүлөнү багат дегенчи. Себеби ал утулуп калганда энеси ызаланып келип жактан чаап ийгенде тилдеп атат дейт. Биз эмнеге күн көрөбүз, эмнеге оокат кылабыз депчи. Үйдөгүлөр бар, үйдөгү 8 ооз сени карап отурсак, сен момундай кыласың. Эмне үчүн баягы ушуга чейин шалдырап неме кылбайсың, жоопкерчиликке карабайсың? Эмнени көзүң ачып карап отурбайсыңбы, доскан деп тилдеп отурат дейт да. Анан шахмат ойноп отургандар ошо индустарды карап отурсаң, булардын кулк мүнөзүндө мындай бар да, уюган таштай болуп отура беришет да. Адатта балдарды отургуш кыйын, 4 саат, 5 саат чыдап отура албайт да. Бала деген туйла, шахмат көп учурда баланы кулк мүнөзүн калыптандырып коет да. Туруктуулукка анан дайыма стратегия түзүп, контратаканы түзөт. Ошон үчүн шахмат бул акыл гимнастикасы катары биз кыргыз коому көп көңүл бурбай атабыз да шахматкачы. Себеби шахмат аналитикалык ой жүгүртүүгө, эсеп кысапка үйрөтөт да. Анан илимде дагы шахматты көп ойногон балдарда жеңил желпи жолго кеткендер жок. Тиги наркозатка кызыгып же ичимдиккечи. Бул учурда көп учурда акылдын жүгү буларды кулк мүнөзүн. Шахмат чөйрөсүндө Кыргызстанда деле байкадым да. Мен кыз уулум дайыма шахматты ойноп жүргөндө 18-19 жашка келип калган улан кыздарды карасаң, мүнөзү токтоо, анан башы оор болот да. Мындай жеңил желпи мүнөзү жок. Себеби шахмат өзү адамдын кулк мүнөзүндө калыптайт да. Биз ошондуктан муну кыргыз коомунда мектептерде, бала бакчаларда милдеттүү түрдө предмет катары кириш керек да. Себеби шахмат бул өлкөн өлкөлөрдө бүгүн керек болсо Африка өлкөлөрүнөн бери мектеп программасына шахматты киргизип койду да. Ал мейли ал балдар келечекте ошол муун шахматчы болуп чыкпасын, бирок мамлекет башкарса дагы, коомду башкарса дагы, глобализациянын заманында алар тең ата мамиле түзгөндө, дипломатиялык мамиледе дайыма акыл эси ордунда болот да. Биз ошондуктан шахматка көңүл буруп, жанагы биз жалаң эле фольклорго көмүлүп калдык да азыркы муунду. Сен Манасты билесиңби же болбосо биздин бир кокуй ураандар чыкты. Улутум кыргыз урааны Манас дегенчи. Эми 21-кылымда андай ураанын да улутуңдун да эмне мааниси бар? Кеп дүйнөлүк интеграцияда аң сезим, акыл эс, интеллект, билим, өнөр ошон. Неме, сүрөт жөнүндө. Сүрөт бер жөнөкөй эле сүрөт экен. Сиздикин ошо аягында жетишпей калды окшойт, жакшы. Күнүмдүк эле сүрөт экен бул. Кайсы жакка сүрөтүңүз бар беле интернетте? Акындык өнөр менен Элмир байке экөөбүз бир жылы Кореяга барып келдик аю. Раматылык болот шер агабыз уюштуруп, Дүйшөн Чотон агабыз посол болчу. Ошондо биз ага чейин билбеппиз, эми Корея менен деле көп мындай ыймалаң жок го, кыргыздар көбүнчө Россияга кетет, Казакстанга кетет жана башка Европанын бир өлкөлөрү деген түшүнүктөр бар. Кореяга бардык. Ошол жерде бир топ кыргыз бар экен. Ошолоруна сен эсиме келип атат. Баягы Куюндор романды алып кеткенсиң, бирөө кол койдуруп ошол жерде Куюндор чыгып аткан кез. Анан ошондо баягы таптакыр башка дүйнөдө жүрүшөт экен да эми аларчы. Өнүккөнү да башка экен, жашоо образы башка экен, баскан тургандары да башка экен бардык. Ошол жерге кыргыздар дагы айрымдары корейске окшоп калат экен ба. Мүнөздөрү, кылыктары, билими, акылы, дүйнө таанымы. Анан ошолорго Элмир байке болуп өнөр тартуулап келдик. Андан кийин бир жолкусунда
Кытайдын кыргыздар жагына бардык, бирок анда авиа жол менен эмес, жердин эле жолу менен бардык да, ат баштан ары. Бир топ жол бастык, жибек жолун бастык окшойт да ошондо нак. Анан ошондо биз машинеде кетип атсак, машиненин артында терезеси ачылган жер бар экен, ошол жерден кетип атсак, мотоцикл айдаган бир кыргыз кишилер тияктан келдиңерби деп тосуп алды да. Анан ошо киши бизди бир 4-5 күн алып жүрдү. Жөн эле ошол жерде жашоочу экен жанагы ар тушта. Анан ошонун жанында бир досу келди. Анан Элмир байке жакшы буюмдарды алып атат, кыздарын алып атат. Десе жана Аскар деген киши экен, Элмирбек, өзүң эле буюм ала бербей, үйдөгүлөргө да албайсың деп тамашалап коет. Көрсө ошол Аскар деген киши аябай карапайым киши экен. Токтогул менен Эшмамбеттин айтышын билет экен баштан аякчы. Көрсө чек арада жашынып алып, уккан болбойт экен да кыргыздын эмесин. Чек арада жашынып алып, анан чек арага чектеш жерлерде биздин баягы ат башынын ар жагы аймелерде. Анан биздин кыргыз радиосу тарткан жерлердин Токтогул менен Эшмамбеттин айтышынан тиги Эшмамбеттин жээнимин десе кучактап алып ыйлап атып жанагы кишичи. Кучактап алып ыйлады, мен Эшмамбеттин тиги жээнимин десечи. Анан өзү ырдап берип коет. Капталдын кумуң эшил эт кайбирендин эсиби кадимки током жүзүбү деп ошол айтыштагы саптарды. Кадыресе баягы кыргыздын рухун сагынып калганы көрүнүп турат да. Кыргыз көрсө, кыргыздын рухун, кыргыздын ырын, кыргыздын негизги мүнөзүн баягы сагынып калат экен да. Анан ошондой бир топ сапарлар болду эми чыгармачылык. Анан баягы 20 жаштагы сүйкүм көрүнөт деген кездерчи. Айылдан жан келсең, айтышка биринчи жолу чыгып атсаң, чоң сахна болсо, 8ден акын айыш уюштурдук го башында репетиция болсун деп төлөгөн жазып ийип. Тиги байгесин көп көргөзүп жазасыңар деген айтыштардын биринчиси. Анан ошол айтышка биринчи жолу чыктым да. Анда ошондо мына 17ден эми ашкан кезим экен да. Алып баруучу чыкты. Жиребевке кармагыла деди, бирден кагаз алдык, Абдылда Нуралиев менен айтыштык. Жанагы жерден эмне кыларын билбейсиң да. Ал жерде комуз бураганга болобу, бураганга болбойбу? Кандай кыймыл аракет болуш керек, сахна маданиятында түшүнбөйсүң. Айтор баягы ошентип анан биринчи айтышка эптеп чыктык жанагы жерге. Анан ошонун 8 акынын экинчисинде Элмир байкеге түшүп калды. Формат тиктиргенди да билбейбиз да кезде. Ош базардан эле көрсө ал жана куда той-пойго кеткен эле кийит чапандар экен да көрсө алар. Анда арып кес 5-6 жолу оролуп калат жана чапандар. Элмир байке ырдады го ошондо тамашалап. Сүрөтү бар ошондо эле азыр үйдө тиги. Жаздын күнү эмес беле март. Ботинке кийип жүрөсүң, такасынын жарымы жешилип калган. Анан Элмир байке ырдады да ушинтип мына Азамат деген тай келди деп, жана мен ошондо тамашалап ырдатпайм, кичинекей бала экенмин көрсө. Тиги Элмирбек деген акынсың, оозуңан ырлар салаалап, мен айгыр болгон кезимде сен качып жүрбөт алаалап депчи. Көрсө баягы жаштык тилемелер экен да баягы жүргөн кездери. Анан жанагы 97-жылдагы фестивалда Раматылык Майра жеңе да бир 3-4 кызды даярдап келди, аябайчы. Ырдайт. Качып жүрөт деген ушул экен айтышта. Жаш бала болсо 13-14дөгү бала болсо Абдылашым ата жазып берген термеден бир азын жаттап алганбыз, аны айтышка колдонобуз. Качып жүрүп айтыштык. Андан кийин мына Майра жеңе менен бир топ айтышып калдык. Айторму айтыш фонду бизге бир чоң бир завод болуп берипти да мындай, акын жазаганчы. Чыгармачылык буюм болгондон мурда жеке ара өзүбүзгө мамилеге да сонун болду да. Мамилеге жакшы болду. Элмирбек төрага болуп турган кези анан бир жол күнү мындай болуп калды. Элмирбектин ишине ичим чыкпайт да. Анан жыйналыш кылдык өзүбүзчө. Анан Садыкка айттым. Саке, ошо Элмирбекти мойнундан байлаган иттей кылып төрага кылып койдум. Же кылган иши жок, мындай көзгө көрүнгөнчү мындай. Артынан айтып аткан жок, мына көзүн айтайын десем, Элмирбектин бир чоң маданияты да, чыныгы чыгармачылык миссияны аткарган киши да. Тура калып сүйүнөт да. Ой, ушуну Саке мен сизге канча жыл айттым, мен кызматымдан бошотуңузчу ушу төрагалык милдетти. Жөн эле мага иттин каргысындай кылып таап койдуңуз анымын деп. Анан баягы башка киши болсо кылтет тарынып калбайбы? Анан мен айта албай аттым эле, мына ол жекем айтты анымын деп, анан ошондо төрагалыктан бошоп,
Себеби чыгармачылыкта бул уюштуруу иштери жөн эле адамды жеп коет да кээде административный жумуштар болуп калат. А Элмирбек бул жакына келгенде чыгармачылык үчүн олжо тапкандай кубанды да ошондочу. Элмирбек экөөбүз набережный деп коесузбу, Восток 5-те артисттердин жатаканасында, ал 13-14 жашынан билем да экөөбүз. Ал үстүнкү этажда жашайт, мен ылдыйкы этажда жашайм. Анан бир күн ал көңүлү калып калды. Мындай көңүлү калып эмес, көңүлү кылптай түшүп да мен күн түнү классикалык музыкаларды угам, опералар заңдатып угусуп, анан мындай фольклорду жергендей мамиле кылыпмын да бир жолучу. Качанга чейин фольклорго көмүлүп жашамак эле тиги мана Саякбайды угуп альпин жүргөн сен адам качан өсөсүң. Төкмөлүк өнөр жөнүндө бир макала жазсамчы, biz taptakır ele bizden yüzü yürü ele folklordan yüzü yürü ele tige Kırgız folklorun yeri ele ketken eken desem tige biz akırı var açıp da çok isteşip kaldık da ошондон чыгармачылык алакабыз ошондон жатаканадан бери болчу да анан жанагы Элмирбектин эң алгачкы обондорунан бири бар болчу Санжара деген сөзү меники обону Элмирбектики башта ушундай укулуктуу сонун обон болчу да. Анан ырдап берет, жыргайсың, анан кийин ошону ырдабай койт да таптакырчы. Элмирбек эмне ырдап чыкпайсың десем, бир жери штрих неме Рысбек Абдыкадыровго окшошуп калыптыр. Ошон үчүн алардын башын жулуп салдым депчи. Мунун өзү чыгармачылыкка болгон жоопкерчилик да. Болбосо бир тактыдай керек болсочу, бир сапта эмес, жөн эле бир такты ырыспайдын иштиригине окшоп калыптыр. Ошон үчүн бул чыгармачылыкка болгон катаал мамилеси болчу да Элмирбектинчи. Анан чыгармачылыкта баары ал ошол сандыкка каткан чыгармалардын көбүн эле элге чыгарган жок. Себеби өзүнө купулда толбой калса, ошо менен жүрүп ырдалбай да калчу. Болбосо мен ошол 14-15 жашынан бери айрым кулакка сиңип калбаган, бирок укулуктуу обондор бар болчу. Кийин ошолорду укканым жок да.